Organçangdı görgende enne kengin can çıgar. Atangdın görüne organçangdı karasa. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Мына сиздерге белгилүү болгондой 2 ай үйдө отуруп калдык. Анан азыр дагы ушул COVID-19 экинчи толкуну келип, элибизде ооругандар көп болуп атат. Ушул себептен улам биз студиябызга конокту чакырбай эле конокту үйүнө барып тартып келүүгө мажбур болдук. Бүгүн биз ошол мындан бир нече жыл мурда студиябызга чакырып ал киши менен маектешкенбиз. Бул Улуу Төбөй Кыпчак, Кыргыз Кыпчак империясы деген момундай чоң китепти жараткан, чоң эмгекти жараткан Кожош Мусаев деген агайыбыз болгон. Анан бүгүн биз ошол ал мезгилден бери Кожош агай Ааламдын жаралышы деген момундай 19-жылы чоң эмгек жаратыптыр. Ошондой эле Жапон кыргыз тилиндеги сүйлөшмө деген китепти дагы окуу куралын жарыкка чыгарыптыр. Анан агайдын дагы бир өнөрү бар экен. Бул тарых изилдөөчүлүк, жазуучулук өнөрүнөн тышкары дагы бул киши ушул жаратылышта мына дарактардын, арчалардын тамырларынан ар кандай тарыхый маанайдагы бир көркөм сүрөттөрдү, көркөм бир бедистерди ошо жыгачтан жонуп жаратат экен. Анан ушул эмгектерин тартып агай менен кенен кесири маектешип келдик. Эмесе сиздердин назарыңыздарды ушул Кожош агайдын үйүндөгү, анын мастерскойундагы маектерибизге буралы. Кыргыздын тарыхы боюнча мен көп эле жазып келатам. Көп китептер жазылды, изилдөө болду. Бир 500дөн ашык китептерди карап чыктым. Ошонун жыйынтыгы алгач Великая Кыргызская империя деген китепти жараткан. Бул 1999-жылы болгон. Андан кийин история Великая Кыргыз-Кыпчакская империя деп 2002-жылы чыккан. Анан Улуу Төбөй Кыргыз-Кыпчак империясы деп 2015-жылы чыкты. 2019-жылы Улуу Кыргыз империясы деген китеп чыкты. Мына ушул китептин баарында маалыматтарды Алтайдан, Новосибирскийин аймагынан, Тарбагатайдан, Иран тараптан, бу Кытайдан, Тачен, Үрүмчүгө чейинки аймактарда, Турциядан, Анкарадан, Чорум, Мезник деген ошол аймактарда болуп, анан чогултуп, ушул китептерди жараткан. Муну биздин окурмандар, көрөрмандар баары эле жакшы билишет. Бул китептин чыкканын, презентациясы болгонун, кыргыздардын улуу эл экендигин алар ушул китептер менен биле алышат. Билип келет. Көпчүлүк адамдарга бул жеткен. Ушундай улуу эл экенбиз деп бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүк айтып келет. Бирок кайбирлерине ал бул улуулук кыргыздар кичинекей эле чакан каганат болгон деген менен токтоп атышат да, улуу держава же кыргыз каганаты деген маалыматтарды айтып келатпайбы? Чындыгында кептин төркүнү кыргыздар өтө байыркы эл болгондугу анык. Муну Кытай булактарында да, Япон булактарында да, Араб булактарында дагы, Орус булактарында дагы, ошо Бичуринин китептеринде, Маалыптын руна жазмаларында
кенен кесир чагылдырылган, жакшы эле чагылдырылган. Бул жерде талыкпай гана иликтөөнү, анан ошону изилдеп, тактап, анан элге жеткирүү маселесинде болуп атат да. Биздин доорго чейинки 3200 жылдары Куу Төбө деген болгон экен. Ошол доордо зор империяны куруп, бүткүл Евразияга курган. Жалгыз эле Азияга эмес, Евразияга курган экен да. Анан ошондо Месопотамияга чейин, тиги Египетке чейинки аймактардын баарында болуп, зор курулуштарды курдургандыгы маалым болуп отурат. Тастыкталган. Азыркы Египет пирамидаларын айтсам, конечно, көпчүлүгү таң калышы да мүмкүн бүгүнкү күндө. Бирок мен муну бүгүнкү күнгө чейин айтып келем. Ошол жерде эң байыркы пирамиданын бири Хеопс. Кубаланын пирамидасы деп аталат. Кубала. Андан Аман-Ра деп коет. Аман-Ра деп. Ошого эле жакын жерде Кыпчак атанын пирамидасы жайгашкан. Кыпчак ата деп турат. 18 гектар жерди ээлеп турган экен. Эми бул сөздөрдүн баары чындык эле болуп атпайбы? Кыпчак ата арабтардын өзүндө жок да. Аман-Ра деген аларда жок. Кубала деген. Бул биздин ата бабаларыбызга болуп атат. Эми бул жерде мен майдалап айта берсем толтурам. Ошол 100дөн ашык пирамидалардын ичинде көп аттар бар, көп ысымдар бар. Эгерде Кыпчак талаасына келе турган болсок, ошол жердеги чоң көрүстөндөр. Ошол көрүстөндөрдүн ысымдары ак чубак дейт, чоң көрүстөн деп коет экен. Ошол көрүстөндөрдөн табылган ал тургай мына. Элечек. Муну элечекти кыргыздар кийген да, кыргыз аялдары, энелер кирген элечек. Ханшан элечеги бул алтындан экен. Сөзсүз түрдө бул империяны жетектегенден Ожо, ашан ошолордун зайыптарынын элечеги болуп эсептелет. Канаша. Харьков шаары азыркы байыркы доордо аны Шоорук хандын чеби деп аталган. Шооруктун, хан Шооруктун. Манаста айтылат. Ошол аймактарда Манаска чейинки доорлордо Куторгу дегендер болгон экен. Бул бугун ичкиликте айтылат, бирок азыр түбү аймагында жашайт болуш керек. Кутургу деп коюшат, бирок өздөрүн. Кутургу деп коет, бирок Кут Оргу. Манастын доорунда Манас батышка чабуул жасаганда Кут Оргу хан менен чабышып деп айтылат эмеспи? Бер жакта Кавказдан өткөндөн кийин Месопотамияга барганда мана ошо уттар менен Кут Оргулар менен чабышкан учурлар болуп, анан ал жеңилет. Шооруктун кызы Акылай Шоодураган капыра деп Манаста айтылат. Шоорук ханды жеңет Харьков, азыркы Харьков, Кыпчак талаасында. Демек бул батыш жүрүшүндө Манастын маселен. Анан ошол жанагындай зор курулуштарды, Египет пирамидасын, Месопотамия, ошол жердеги жанагындай жазуулардын баарын алгач айвандардын сүрөтүн, кишилердин сүрөтүнөн, сөлөкөттөрдөн ошентип жүрүп отуруп, анан кийин руна жазмалардын башталышы ушуяктан деп мен өзүмдүн китебимде бердим. Анан ошол руна жазуунун негизинде латын тамгалары Европага тараган тууралуу деген маалыматты бердим. Ал тургай жакында мага бир эме беришкенде, бир кылычтын сүрөтүн берип, анан бетинде жазуу бар экен да. Анан ушуну чечмелеп көрсөңүз дегенде мен чечип көрсөм, мындай кылыч экен.
ооба мындай кылышкан да. Муну чечмелегенимде Франциянын королунун ысымыдай болуп чыгып калды да. Анжуиз Хеодор Эджи Орлеан деп. Бул эмне менен жазылган экен? Бул байыркы грек алфавити руно жазуу аралашкан. Экөө аралаш болуп калыптыр да. Анан байыркы грек латын алфавити, анан кийин рунонун экөөнү аралаштырып анан окуп чыктым да. Анан ошондо ушундай Анжуиз Хеодор Эджи Орлеан деп. Эджи Орлеан дегенибиз король да. Алгачкы корольдордун бири да Франциянын. Анжералар, Анжуис дегендер булар кийин андан кийин анан ошо улап кеткен. Биздин чоң аталар мындай деп айтчу да. Мындан 35.000 жыл мурун, 35.450 жыл мурун биздин ошо төбө эли тууралуу маалыматтар бар экен деп айтып калышчу да. Америкалык Томас Томпсон деген дагы мындан 35.500 жыл мурун атчандар Азиядан тиги Аляска аркылуу Америкага өткөндүгү тууралуу маалыматты берип, анан ошол жанагы азыркы Нью-Йорк, Вашингтон штатында, Балтимора, ошол Апачи тоолорунун аймагында как раз атчандардын сөөктөрүн анан ошолорду иликтөө менен генетикалык жактан алар азиялыктар деп чыкпады. Бул алгачкы мен берген маалыматтын түп башаты болуп эсептелинет да. Андан кийин 12.337 жылы Домбул төбө деген болуптур. Таммус тепе. Бул япон тилинде тарыхчылар төбө дегенди тепе дейт. Биз кыргыздарда төбө деп келген. Алтын төбө деген империя курулган экен алгач. Анан ошол тепелер Домбул төбө, Таммус дейт, Томо. Томо деген тоголок деген сөз да кират. Домбул деген баягы айтат да. Анан ошондо батышы менен чыгышы менен аралашып жүрүп отуруп, анан кийин келин-кечек кыз кыркындар менен баягы карым-катыш болот, алыш кута сөөкүтөт. Япондор менен аралашкан, ирандыктар менен аралашкан, арабтар менен аралашкан, корейлер менен аралашкан, монгол калмак менен, орустар менен аралашкан, европалыктар менен аралашкан. Кыскасы жанагы биз айтып аткан гендик багытта изилдөө жүргүзгөндөр Эраден Ашадин дегенди аныкташып, кыргыздын каны Европа, Азиянын көп өлкөлөрүндө элдеринде сиңип кеткениндигин жана ар бир адамдарда бар экендигин аныктап алышпайбы. Ал бул чындык болуп атпайбы. Муну такташты, дагы эле тактап алышат. Анан ошондон бери анан адам ата анын 4 аялы. Адам атанын Ажар деген, Обаяне деген, Майрам деген, Аркар деген аялдар болгон да, зайыптар. Анан ошол 4 аялынан анан тарап оң канат, сол канат анан ылдыйлап кетет. Бул биздин доорго чейинки 2600 жылдар болуп калат, 625 жылдардан тартып анан кийин ылдый карай бутактап кеткен. Анан оң канат, сол канат, анан ичкилик болуп жүрүп отурат. Анан Сулайман пайгамбардын доору 970 жылдан биздин доорго чейинки. Биздин замандын 30 жылына чейин Мухаммед пайгамбар жашап өтпөдү. Эме Сулайман пайгамбар жашап өтпөдү. 960 жыл жашады дейби, 970 жылдан 930 жылга чейин деген маалымат бар да эми. А кишинин өкүм сүргөн доору деп. Анан ошол Сулаймандын пайгамбардын ысымында көп жерлер бар да азыр. Бу Иранда бар, бу Афганистан менен Пакистандын ортосунда Сулайман тоосу деген бар, Ирак менен Ирандын ортосунда Сулайман тоосу, Сулайман шаары деген бар.
тиги деңиз Индонезиянын аркы Тынч океанынын аралдарында да Сулайман деңизи дегендер бар да. Бул деген ошол кездеги доордогу ушул адамдын ошондой өкүм сүргөн мезгилин айгинелейт да, тактап берип атпайбы. А эгерде ошондой белгилүү адам болбосо, ал ысымдар тарабайт эле да. Анан Сулайман пайгамбардан кийин, анан кийин биздин доордун 665-жылдарда где-то анан козголоң башталат. 6 кандын козголоңу деп тарыхта айтылат. Анан 6 кандын козголоңунан кийин анан чоң согуштар жүрөт. Анан ошондо 4-кылымда Кыпчак талаасынан бул түштүк аймакты Кытайга чейин Чин дейт. Шахнамеде да берилген. Шахнаме тиги Пекинге чейинки аймакта эртөчтүктүн заманы деп айтылат. Жомок катар болуп атпайбы, эртөчтүк жердин астына кирип кетти деп. Бул киши бул тоонду да ашып өткөн экен да. Анан эртөчтүктөн кийин Манас келбеди. Менин маалыматымда Манас биздин доорго чейинки 2015-2020 ошол доордон биздин доорго чейинки 174-жылдын аралыгында жашап өткөн инсан болуп эсептелинет. Тарыхый инсан. Кытай маалыматында Моде Баян, анан Кутуби, Теңири кут Шанүй. Теңири кут дегенди кыргыздарга гана айтылат. Падыша деген сөз, Теңирдин куту деген деп айтылган да. Андан кийин Гайып Теңири кут, анан Шожо деп Теңири кут дейт. Анвар Байтурдун маалыматында берилет. Чичен Теңири кут деп берилет. Анан ошондо Манастын доорунда биздин доорго чейинки 2009-жылы Манастын чоң ийгиликтери жанагы айтып аткан Куторгу ханды жеңген, Шорух ханды жеңген, түштүктө түлкүнү жеңген. Түлкү хан хандык кылган. Бул аймак азыркы Афганистандан бери карай Ирандын кайсы бир бөлүгүн түлкү хандыгы, мындайча айтканда сарбагыштар ээликтеп турган. Бул тарапта Кытайлар ээликтеп турган. Биздин кыргыздын эле Кытай уруулары. Кара Кытай менен Сары Кытай. Анан Хидан деп турат. Китаны, анан Кытаны дейт. 3 айтылат да, 3 мааниде. Бирөө Хидан деген, хи деген күн деген сөз япон тилинде. Дан деген тобу, Хидан тобу дейт. Булар ошо Каян берки батыш аймагын ээлеп ошол аймакта Хидандар турган. Кара Кытайлар. Анан андан кийин аларга коңшу Кара Кытайлар турган. Жанагы бизде Манаста мындай деп айтылат эмеспи? Хуэнка Гүрпүлдөктүн сары суу деп. Ошо Хуэнка иймегинин чыгыш тарабында Кара тоо деген бар. Азыр деле Кара тоо деп айтылат. Кара тоо. Ошол Кара Манаста мындай деп айтылат. Булуңгур болуп уштанган, булут басып курчанган Кытайлардын Кара тоо. Ошол жерди жердеген Кытайлардын Коңурбай аттуу шери ошо деп айтылат эмеспи? Ошол жердик деп турган экен да. Ал эми ошо Хуэнканын ички аймагында Ордос. Ордос деген сөз бул кыргызга тиешелүү. Ошол жерде көп жылдар бою кыргыздар ээликтеп турган. Азыркы Кытай сепилинин чыгышы дагы Хуэнка Кытай сепилинин ортосунан Ордосту бөлүп өтөт эмеспи? Ошонун түштүк аймагы, анан түндүк аймагы ушул жер Ордос. Ошол жерде толугу менен кыргыздар турган. Кыргыздын эле Кытай уруулары турган. Кытайлар экиге бөлүнөт. Сары Кытай, Кара Кытай деп. Азыр деле биздин уруулар жогортонго
жогорку тамга, анан төмөнкү тамга кытайлар деп бөлүнөт эмеспи. Эмне үчүн ошол тиги Пекинде Жусай Акайга эстелик тургузулган. Кара сакал, узун сакал төбөс. Узун сакал Жусай Акай деп коет. Өзү билимдүү Кытай академиги деп койгон экен. Бул киши Кыргызстан чыккан. Бул бизден эле Аскар Акаевдин тип каталарда. 19-20 атасы болуш керек мен иликтөөмдө. Санжарада берилген. Анан Манастын доорунда. Манас моде деген сөз, теке деген сөз. Бул текени аябай сыйлашканда, бул башка текенин сүрөтүн, алтындан текенин сүрөтүн тагып алып жүрүшкөн. Жаасы менен кошуп. Анан моденин каныкей, кара бөрк, акылай деген зайыптар бар эмес беле? Манаста айтылган. Моде баянды бул эпосту дагы мындай деп айтат. Төбөй бийдин кулжасы Төрө Манас Баатырды төгөрөктөп турганы дейт. Саякбай Каралаевда. Же болбосо Жапый уулунда сол жагында бирөө бар, оң жагында бирөө бар. Ойроттун эси Манас дейт, ортосунда бирөө бар деп. Бул үчүн айтылган маалымат ушундай да. Ойрот деген сөз бул кыргыздар бир эле сөздү калмактап эле эмете беришкен да. Ойрот деген эки баштуу бүркүт, так. Падыша тагы. Ошону ойрот деп коюшкан. Ошол ойроттун эси Манас болгон. Эки мындайча айтканда батышты да чеңгелдеп, чыгышты да чеңгелдеп турган бүркүт катары сүрөттөлгөн да. Эки баштуу бүркүт батышты. Россиянын гербинде. Россиянын герби кийин төбөлөр кырылгандан кийин Россиялар тагынып калып алды. Ошондой гербти өздөрүнө ыйгарышты. Эми бул жерде ортосунда мен айтып отурсам, бул өтө эле узак жол. 571-жылы биздин заманда. Акыркы Төбөй хандыгы Кытайды чеңгелдеп турду. Бул тарыхтын бардыгында жазылып турат. Биздин доордун 350-400 жылдары Адилхандын доору. Адилхандын доору. Европага чаң салып, Европанын тетиги Франциянын түндүк аймагына чейин, биягы Германия ошонун баарын ээликтеп турган Адил Баатыр болот. Адил Баатыр, Адил Сейтек Кудай Токмок дейт. Бул кишинин аты, толук аты. Адил Сейтек Кудай Токмок. Анан ушул Адил Сейтек Кудай Токмок тиги Европанын көп мамлекеттеринде бүгүнкү күнгө чейин драмасында, китептеринде айтылып жазылып келет. Бизде Адил тууралуу тиги Бекбалаев эле айтып келатпайбы? Ушул киши эле айтып, ой бул кыргыз, ой бул кыргыз, ой уксаңар боло. Бул Адил Баатырдын доору эң көрүнүктүү доорлордун бири да. Ушул Адил Баатыр кайтыш болгондон кийин, жана уу берип кайтыш болуп калат эмеспи? Анан ошондон кийин чабыш болуп, такталашуу болуп, анан кийин батыш аймактагы кыргыздар экиге бөлүнүп кетет. Анан экиге бөлүнүп өз ара чабышат. Адилдин балдарынын көбүн жок кылышат. Кырып салышат. Бирөө калды дейт, 9 жашар баласы тиги Балатон көлүнө ыргытып ишти деп тарыхта айтылып калат эмеспи? Адил Баатырдын Рим империясын чөгөлөткөндүгү тууралуу маалымат кинолордо деле берилип атат. Кандай эрдиктерди көрөбүз. Аятчиге өзүнүн жанында жүрүп, каршы душман болуп, бирок ошолордун ичинде кыргыздар да болгон. Казактар да болгон. Каршылашууда. Мына ошол жерде анан Адил Баатырдын
көзөткөндөн кийинки каршылашуу анан биздин батыш канатынын акырындап жүрүп отуруп кыйроосуна алып келген. Эгерде ошол кыйроо болбогондо анда мындай заманга туш келбейт белек, ким билет. Анан азыр биздин негизги максатыбыз элге ошол Адил Баатыр улуулугун унутпай айтып жүрсө экен деген тилек болуп атпайбы? Манасты айтып атабыз. Аны тарыхый инсан катары, тарых катары окуган жокпуз. Айтылган жок да. Жана моде баянды айтып атпаймынбы мен? Моде баян моденин бардык жактан алып келгенде дал ошол тиги Манастай иштерди жасап келген. Ошол доордо. Анын дагы жанагы асман менен жериңдин бирөөсүнөн бүткөндөй, айың менен күнүңдүн бирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй деп Манасты айтылса, тиги моде баянды да ушинтип айтат эмеспи? Аны да ал тууралуу да маалымат бар. Анан Манастын Чижичи деп коет, тиги моде баяндын бир аскер башчысы. Манаста Чубак деп айтабыз. Бухарага келип чаң салып Бухараны алам деп келгенде киши тууралуу маалыматты айтып келе атпайбызбы? Анан ошол Адил Баатырдын бийлик тепкичиң ырай деген китебинде ага бир китебинде барлык маалыматтар руно менен берилген. Адышева деген. Ал китеп кайда сакталган? Бүгүн барбы ошо? Санкт-Петербургда бир окумушту. Ошол иликтеп Адил Баатырдын ошол китеби дайыма өзү менен ала жүрчү экен, анан жазып жүрчү экен, тарыхый окуяларды жаздырып жүрчү экен. Анан азыр ал Ватиканда сакталып турат дейт. Ватиканда мага киши жетпейт. Барса деле болот, окуп көрсө болот. Биз ошентип башында руно жазуулардын Синай жарымынан аркы Египеттен тартып, пирамидалардан тартып, бүткүл Европага, анан чыгышка, жакынкы чыгышка тарагандыгы тууралуу, иероглифтердин чыгышы тууралуу маалыматтарды окуй алдык, окудук. Мен өзүмдүн далилдөмдө ошол аймактарда алгачкы тамгалар пайда болгон. Бул жерде турат. Мына жан жаныбарлардан, андан кийин анан ар кандай оюлардан куралып отуруп, анан тамгалардын чыгышын айтып атат. Ошентип руно жазуулары анан дүйнөгө тарайт. Көпчүлүгүн кыргыздар өздөрү руно тамгалары менен тарыхынын баарын жоготуп алган эл руно тамгасын пайдаланып таштарга жазды, жыгачтарга жазды, алтындарга жазды, териге жазды. Эми ошол жазган айнын кабына жазды дегендей бардыгына жазып келди. Ал эми китепке жазгандардын бардыгы, мисалы үчүн Самаркандтагы китепкананы өрттөштү. Александриядагы китепкананы өрттөштү. Жанагы териге жазганын Александр Македонский өрттөттү. Мында анда маалыматта мындай деп айтылат. 12.000 теринин терисине алтындатып жаздырган дейт. Алтындын буусу менен жаздырган деген маалыматты билесиз. Ошонун баарын тиги киши өрттөтөт. Ал эми Александр Македонский менен кармашкан тиги темир өмүр дегендерди кубалап келип буяктан башын алат. Бул Ферганага чейин кубалап келет. Ошол адамдар
жакынкы чыгышты Иран, Ирак аймактарын ээликтеп турган кыргыздын кандары болгон. Каракорумда китепкананы өртөтөт. Пекинде китепкана өртөлөт. Кыскасы, уруно жазы менен жазылган бардык маалыматтардын баары жок кылынат. Кыргызстанда китеп ошондой жазылган китептердин баары алынып туруп жок кылынат. Гүрмөндүдө 5 машина алтын күмүш табылып, ошол 5 машинени КГБнын 1966-жылы бир КГБнын председатели генерал Акматов беле. А киши бир канча жолу Совет Минге кайрылып, сол Минге. Академияга кайрылса эч ким жооп бербейт. Акчабыз жок дейт академия. Биз аны иликтөөгө кубатыбыз жок деп барбай коюшат. Анан бир түн эле 5 машина барып туруп эле аны кайдадыр жака алып кетип калышат. Жүктөп алып кетет, бүтү жок. Анан ошол менен эгерде жок дегенде ошол топтолгон баягы кыргындан калган ошол маалыматтарды алып калганда, анда бизде мындай окуя болбойт эле да. Биз мындай ушундай тарыхыбызды ушундай абалга келтирбейт элек да. Азыр биз өзүбүздүн тарыхыбызды жерип калдык. Бул киши эмнени эле айтып атат, кайдагы империя деп. Кээ бир кишилердин айткан сөздөр болуп атпайбы? Кыяз Молла Касымов болсо улуу каганат деп ушу менен эле токтоп атат. Бул жерде кыргыз улуу державасы улуу каганатты курган деп ошо менен ары кетпей, бери кетпей ошол жерде. Барспектин айланасында эле. Ошол жерде Барспектин айланасында 6-кылымда чыккан Барспек. Ошонун айланасында эле жүрөт. Анан ошол улуу тарыхыбыздын өсө турган мезгили акырындык менен жанагы айтылгандарга байланыштуу болуп калбадыбы? Кыйроосуна, империянын кыйроосуна байланыштуу болуп калды. 659-жылы Батыш каганат урады. Батыш империя, то есть. Мен империя деген маалыматты айтып атпаймынбы? Батыш империя урады. 659-жылдан кийин анан кармаш 8-жылга чейин жүрдү. Биздин доордун 8-кылымына чейин, 840-жылга чейин. Ошондо болуп көрбөгөндөй кармаш болду. 840-жылы ушу могуреки картада да көрүнүп турбайбы? Кыргыз империясы деп курса, Кыргызстан райх деп. Европадан бул Бельгия, Германиядан тартып Тынч океанга чейинки аймакта түштүгү Тибет, ушул аймакта Кыргыз империясы деп куруп, анан ушундай тарыхыңар бар деп немистер айтып отурса, койгулачы деп биз отурсак, окшошпой атат да. Кантип окшошот анан ушу? Өзүбүздүн тарыхыбызды жерит дегендик болуп эсептелет бул. Анын себеби кыргыздар башынан аягына чейин 2000 жыл бою эле өз ара кармашып, анан кийин кайра жарашып, анан кайра кармашып, тытышып, бийлик талашып жүрүп отурганын келишкен ушуга чейин. Анан ошонун өздөрүнүн баягы кылган жоруктарын, жоосунсуз жоруктары элге жакпай калбасын, андан көрө тынч эле тарыхы жок окуат кылалы дегенге келип токтошкон. Анан ошо 840-жыл. Бул империянын акыркы, эң акыркы аягындагы бага кармашып, тытышып аткан мезгили. Бул жерде империяны тегеректеп келип туруп, өздөрү менен өздөрү согушуп атышат. Анан ушул бул жерде акыркы улуу империянын эң акыркы калдыгы бияктан келген кармаш менен түштүктөн келет, түндүктөн келет, туш-тушунан кийин эң зор согуштар болот. Болуп көрбөгөндөй. Бул жерге даже Кытайдын армиясы Вьетнамдан бери келген аскерлер болгон. Вьетнамдардан, түрктөрдөн келген. Түрктөрдөн келип туруп анан кийин ошонун баары чогулуп келип анан кийин могу жерден түштүгүнөн чыгышынан соккурушкан. Мына ошентип анан бул чоң кармашта анан ушу каганат, улуу каганаты дегенди ушуну араң сактап калган. Ушу жерде гана сактай алышкан.
биздин замандын 659-жылы батыш кыйрады. Бирок ошону кыйраткан өзүбүздөр түрктөр менен бирдикте жана ошо түрктөрдү жетектеген оң канаттын хандары болгон. Өзүбүз эле. Анан 840-жылы жанагы азыркы кеп кылып аткандай туш-тушунан камоого алып, аябаганда кармаш болуп, анан Чачыранды хандыкка бөлүнүп кеткен ылдый түштүк аймак. Кытайлар Хорезмшах Мухаммед Аллаяр Султан деп хандык кылып Кытай хандыгын түзгөн. Чыгышта ортодо наймандар, бу Тобольскунун аймагында наймандар болгон. Азыркы Астана, Тобольск, Екатеринбург деген шаарлар бар эмес? Ушул аймактарда наймандар жашаган. Кыргызстан эле найман урусу. Бул жерде эң чоң уруулар бийликти жүргүзгөндө, күчтүү уруулар гана бийликти ээси боло алган. Алар ушу төбөлөргө баш ийген. Жана андан кийинки орунда турган керейлер, азыр Казакстанда кыргызбыз деп калып калбады. Казактын көп шаарында керейлер турат. Наймандар турат. Дагы Казакстанда да турат, Кыргызстанда да турат. Булар да чоң уруулар болгон. Кытайлар, Кара Кытай, Сары Кытай. Эң зор булар дагы империянын бир бучкагын чогон ушундай вице империя деп коебуз, кичи империяларды курган улуу чоң уруулардын бири. Ошонун ичинде кушчу сару, бирок бул Кытайларга кирбей өзүнчө Ортоңку өлүктү ээликтеп турганда, сарулар бул түштүктөн аркы Иракка чейинки аймакта ошо кушчу жетиген сару болуп мумдай катары менен кеткен. Ушундай аймактарда ээликтеп турган. Батыш аймагында жанагындай бөлүнгөндүгүн айтып атам да. Ошентип бытырая баштаган. Чыгышында жанагындай бытыранды болуп бугулар турган. Азыркы Сунгари дайрасы, Манчжурия деп айтып атпайбызбы? Ошондон ылдый карай анан ички Монголия дейт. Ошол аймактардын бардыгында Пекиндин аймагында бугулар бийлеп турган. Кытайдын үстү жагында. Кытай дегенде эле биз Кытай мамлекетин элестетип атабыз. Жок, Кытай урусу жетектеген. Кытай урусу басып алган жерлер. Хидандарды дагы баш ийгизген ошо жердеги. Анан Чыңгыз-хандын доорунда анан империя курбадыбы? Чыңгыз, Темирчин. Темирчиндин 4 баласы: Жоочу, Эгетей, Чагатай. Аны Өгөдөй деп берет тиги ким? Үгөдөй деп берет. Мааниси Эгетей. Эген болгон император, эген болгон деп. Алгачкы император болгон да Чыңгыз-хандан кийинки. Анан Тоолай дейт, Таалай. Тулуй деп берет аны. Тарыхта ар түрдүү Тулуй деп берет, Тоолай деп берет. Ар кандай. Күзгүбек, Эген Оён деп берет. Анан ошол Чыңгыз-хандын доорунда анын балдары, неберелери бул жерде эң көрүнүктүү ролду ойногон анын Таалай деген баласынын балдары Мөңкө Темир, Кубулай, Арык Токо, Кулагу деген 4 баласы эң көрүнүктүү түштүк. Бул Иран аймагын ээликтеп турбады Кулагунун урпактары. Бул ортоңку бөлүктө чыгыш аймакта Алтын Орда курдуруп, ал Жоочу. Жоочунун батый баласы ээликтеп турду. Андан кийин Кубулай Кытайды бийлеп турду. Пекинди жанагы азыркы зор имарат музей болуп турган. Ошол Кубулайдын тушунда курдурулган да. Чыңгыз-хан тууралуу маалыматта бул кишинин кыргыз экендигин уже далилдеп бүтүшпөдү. Бирок анын төбө экенин эч ким айтпайт. Токтомуш-хандын Волга боюнда жана Алтын Ордону ээликтеп турганда кийинки бул батыйдын урпактарынан Токтомуш-хан. Эме Жоочу-хандын урпактары болуп эсептелинет да. Ал Токтомуш-хан Манас шаарын курдурган.
Эмне үчүн Манас шаарын курдурат? Каердеги Манас шаарын? Волгоградтын өйдү жагында. Манас шаарын курдурат. Бул ошо Манас шаарын курдуруп атканда Аксак Темир менен кармашуу болот эмеспи? Аксак Темир барып туруп эки жолу барып анан кайра тартат эмеспи, келишип. Андан сырткары мен Манас тууралуу айтып атам да, ошо Чыңгызхан эмне үчүн, мисалы үчүн Чыңгызхандын небереси Кубулай Манас дубанын шак эле Манас дубаны кылды Кытайда. Манас шаарын курдурду. Манас деген шаарды курдуруп атат. Анан кийин ошо жерлердеги сууларга дагы Манас деген ысымдарды берип, берки Наншан аймагында Туйгун тоосу дейт, азыркы Сайдам өрөөнүндө, азыр монголдор жашайт го. Ошол жерде Домбул, Долоон деген шаарлар болгондугун, бул шаарлар тууралуу маалыматтарды бизде айтпайт. Мына бүгүнкү күнчө эле айтпай эле келет атпайбы? Манас ошол Манас шаарын курдургандыгы, анан жанагындай Манас тууралуу көп маалыматтарды айткандыгы тууралуу бул империяда толук айтылган. Анан ошентип жүрүп отуруп 1700 анан өзара баягы Тоголок темирдин тушунан тартып батыштан дин агымы келет. Дин агымы анан талкалап эки жаатка бөлө баштайт. Анан кармаш жүрөт. Шейбаны хан, анан кийин тиги Тоголок темир деп отуруп анан кармаш жүрүп отуруп анан 1755-жылы 8-июлда Кытай императору Цянлун Банди деген еврейди жөнөтөт. Еврей тек. Анын курамында Чжоухой, Чентан, анан Монголиянын Себденжап деген аскер башчысы. Мына ушулар 200 000 аскер менен анан чыгыштан, бияктан каптап кирет. Тарбагатайга, Алтайга, Бояга, Тувага. Түштүктөн Кангожонун, Бурханидин Кангожонун аскери каптап кирет. Ал дагы бир 30 000 аскер менен. Анын аскер курамында дагы кыргыздардан болгон. Анан Эрдене деген, Абдыкеримдин уулу Эрдене деген Кытай урусунан чыккан. Бул Кытайга жол баштап келет. Бурханидин Кангожо жол көргөзүп, жолдогу кыргыздардын тосотун Кытай ошол күнгө чейин Кытайлар салык салып турган. Кытайларга салык салып турган, то есть Чинге. Чин ханзуларга. Бирок ошол күндөн тартып тигилерге жолун ачып Кангожонун аскер бирикмеси. Кыргырлардагы жасоолдорду жанагы кароолчулардын баарын жок кылып туруп каплеттен анан соккурулат. Анан ошо соккуда Тарбагатайда, Жунгарияда катуу кыргын болот. Алтайда тиги калмактар эки тайпа калмак, Жунгарияда калмактар. Сен тиги Бандинин аскерине кирип кетет. Алар менен чогуу анан кыргыздардан укмуш кыргын болот. Ошол жерде төбөлөр менен узун сары казактар, улуу жүздүн казактары, бугулардан, сарулардан, кушчулардан да бар. Ас топторда кушчулардан, мисалы үчүн кара кушчу деген Бексултан Жакиевдер бул азыр биякта да өз таластыкта киши. Кара кушчулардан, булгачы наймандардан, нойгуттардан жана башкалардан кошулуп, анан аларга каршы 30 000 аскер турат. 300 ошол 200 000ден ашкан аскерди 30 000 аскери кабыл алат. Бирок капилеттен соккурулат да. Анан ошондо Цянлун Бандиге жашыруун буйрук берген экен. Бул жерди, бул төбө элин иш жиксиз такыр жок кылыш керек деген. Бала чакасынан кемпир чалына чейин кыргыла деген. Анан аскерди кырып бүткөндөн кийин боз үйлөргө жанагындай бала чакаларынан бери кырып таштайт. Бул тарыхта болуп келбегендей геноцид болгон.
Кыргыздар Эрдене Кытай баштаган чин офицери наамын алган Эрдене, анын уулу Нарбото би Кокон хандыгын түптөйт эмеспи. Ошол Эрдене би менен Атеке Баатыр, Сарбагыштын Атеке Баатыр. Булар жана башка аскер башчылар да кошулуп, кыргыздар толуу менен кошулган эмес. Мындай эки жаат болуп согушкан да. Өмүрсан, тиги Өмүрсан деген жигит, алардын курамында аскер курамын жетектеген. Алар бу төбөлөрдүн ичинен чыккан, бияка бөлүнүп Кытайга кирип кеткен. Анан ошентип анан чоң кыргынды Кытайды алып келип туруп төбөлөрдү такыр жеңип, анан буларды багынтып туруп, анан буларды бийлеп калабыз деген жаман ой менен азгырылып келсе, атигиле бүт барын кырып салып атпайбы. Анан такыр жок кылат. Эл жок. Анан баягы калган эл болсо, эптеп калгандары 1000ге жакын качып бозуп, анан кийин кыргыздардын арасынан качып кирип кетет. А кыргыздарды тиги Чоокойдун аскери бу чүйдүн өрөнү менен анан Чаткылга чейин кубалайт. Ошого жетпей анан кайра тартат да. А Чаткалда Абдыкеримдин чебинде анан Эрдене би ошол жерде чоң той өткөрүп, 3 күн кымыз ичип, боз ичип, шарап ичип, анан жыргап жатып калышат. Өмүрсан болсо, анан ошол жерден Өмүрсан экөө чабышат. Бийлик талашып кайра. Анан Өмүрсан чакан аскери менен Екатеринаны көстөйүнөн чыгат болгон өйдө карай. Андан 10.000 аскер сурап алып, анан кийин Семипалатинскке келгенде Кытайды токтотуш керек, алар каптап келди деп. Анан Семипалатинский чечек орус менен огурган өлүп тынат. Анан орустар ошол жерден анан жана чекти аскерди, Кытайдын кирип келген аскерин ошол жерден токтотот да. А Чоокойдун аскери болсо бияктан бүт коктуголоттун баарын тинтип Чаткалга барып, анан кайра акыры калган аскер жетекчилери менен биригишип туруп, келишим түзүп, эми биз тийишпейбиз. Бирок биздин императордун буйругун так аткарасыңар, ошон менен биз силерге тийишпейбиз деп чек ара токтомдоруна кол койдуруш үчүн бүт ошол кездеги бийлерди, Саяктын бийин, Адыгиненин бийин, Сарбагыштын бийин жана башка бийлердин, бир канча бийлерди анан Пекинге чакырат. Анан 1762-57 жылдардын аралыгында 58 жылдары анан Пекин токтому, анан эмне токтом, анан чек ара токтому деп, анан кийин ошонун баарын анан тиги ошол жерден анан кол коюшуп, бүтүмдөшүп, алар тойлошуп, той беришип, чек ара Тарбагатайдан тартып Могореки Какшалтоосунун үстү менен анан мындай өтөт. Ар жагы Кытайга тиешелүү, бир жагы Кыргызга тиешелүү. Анан чек ара бөлүнүп, Кыргыздын бир далай тиякта калып, уйгурлар да мурун болсо тиги Наншанга чейин эмес беле. Тиги Кытайдан сала калып турганда. Кыргыздар. Анан ошентип чек ара жакын деле бөлүнүп калып атпайбы анан ошентип анан ошол чек ара бөлүнгөндөн кийин анан башталат да, анан тиги жактан көтөрүлүш чыгат. Эми агайга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле сиздер менен бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин аман болуңуздар, сак болуңуздар. Кара деңиз боюнда оргулорго чаң чыгат. Оргуган чаңды көргөндө эмне кеңин жан чыгат. Атаңдын көрүнү оргуган чаңды караса.